Кезектеги сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы бааны аныктоо, бүтүндү экиге бөлүү, бүтүндү үчкө бөлүү. Бүгүнкү сабакта бүтүндү экиге бөлүүнү, бүтүндү үчкө бөлүүнү үйрөнөсүңөр. Аларды билүү менен мисалдар иштеп, сабакты бышыктайсыңар. Маселени туура, иреттүү таза, түшүнүктүү жазууга көнүгөсүңөр. Анда эмесе сабагыбызды баштайлык. Бүгүнкү числону жазып, бүгүнкү теманы жазып, дептериңерге сабакка көңүл бургула. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бааны аныктоо. Бизге мындай маселе берилсин. Эркингүл баасы 12 сомдон 3 килограмм картошка жана 2 килограмм сабиз сатып алган. Эгерде анын 100 сому болуп, бардыгын сатып алгандан кийин 32 сому калган болсо, анда ал сабизди канча сомдон сатып алган деген тапшырма берилип атат, суроо берилип атат. Сабизди канча сомго сатып алган. Демек бардыгы Эркингүлдүн 100 сому болгон. Картошканы 12 сомдук картошкадан 3 килограмм, жанагы белгисиз сом сабизден 2 килограмм сатып алышкан. Демек бардыгы 100 сому болсо, демек 100 сомдон 3'tü 12'ye көбөйтүп кемитебиз жана 2'ни x'ке көбөйтүп кемитебиз. X'биз бул сабиздин килограммы канча сом турат. Ошону билгизет. Барабар 32. Анткени бардыгы сатып алгандан кийин 32 сом калган балдар. Демек теңдеме түздүк. Теңдемени чыгарабыз. Демек 100дөн 3'tü 2'ye көбөйтсөң 36, 100дөн кемитсек 64 калат. Минусу 2x барабар 32. 2x'ти табыш үчүн 64дөн 32'ни кемитебиз. Демек, андан кийин 32 калат. X'ти табыш үчүн 32'ни 2'ге бөлүп коебуз. 16 калат. Демек, сабиздин 1 килограммы 16 сом турат экен. Анда эмесе китебиңердеги 92-бетиндеги номер 229 эсепти иштейбиз. Демек, мындай деп айтылып атат маселе. Сабира баасы 32 сомдон болгон 5 килограмм un, баасы 108 сомдон болгон 2 литр өсүмдүк майын жана баасы 55 сомдон болгон печеньеден бир нече килограмм сатып алган. Эгерде анын 1000 сому болуп, бардыгын сатып алгандан кийин 459 сому калса, анда Сабира канча килограмм печенье сатып алган деген суроо берилип жатат. Демек, ундан канча алгандыгы белгилүү. 32 сомдук ундан 5 килограмм алган, 108 сомдон 2 литр суюк май алган, анан 55 сомдон x килограмм печенье сатып алган. Демек, ошол канча килограмм печенье сатып алгандыгын табышыбыз керек биз балдар. Демек, Сабиранын 1000 сому болгон, ошол 1000 сомдон биз азыр алгандарын кемитебиз. Демек, 32 көбөйтүлгөн 5'ti кемитебиз, белгилүү ал эмне экендигин. Жана 108 көбөйтүү 2'ни кемитебиз, жана 55 көбөйтүү x'ти кемитебиз. 1000ден. Ошондо 459 сому калды. Булардын баарын барабардыктын сол жагындагылардын баарын эсептегенде 624 болду. Ага убактыбызды кетирбейли. Кемитүү 55x барабар 459. Минус 55x'ти табыш үчүн 459'дан 624'тү кемитебиз. Минус 165 калат. X'ти табыш үчүн минус 165'ти минус 55'ке бөлүп коебуз. Демек 3 килограмм. Демек, канча килограмм печенье сатып алган экен балдар? Бардыгы 3 килограмм печенье сатып алган экен. Эми экинчи теманы өтөлүк. Экинчи темабыз бүтүндү 2'ге бөлүү. Бизге мындай маселе берилди. Асан менен Уландын 1532 сому бар. Уландын акчасы 188 сомго аз болсо, Асандын канча сому болот дейт. Демек, Уландын 188 сомго аз дегени, демек, Асанга салыштырып айтып атат. Асандын акчасы x сом болсо, анда Уландыкы 188 сомго кем болсо, демек, x минус 188 сому болгон болот Уландын. Эми теңдеме түзөбүз. Демек, Асандын акчасына Уландын акчасын кошобуз. Демек, x'ке кошобуз x минус 188'ди. Анан 1532'ге барабарлайбыз бардыгы экөөнүн акчасынын суммасына.
Биженден кашаларды ачып эсептесек 2x барабар 1720 болот. X табыш үчүн 1720-ны 2-ге бөлүп коебуз. Демек 860. Демек жолу Асандын 860 сому болгон. Эми китептеги 232 маселени чыгарабыз. Алдагы 92 бетте балдар. Демек мындай деп атат. Аня менен Маня биригип 215 чака картошка теришкен. Бирок Маня 17 чакага аз терген. Маня канча чака картошка терген деген суроо берилет. Демек баардыгы экөөнүн тергени баардыгы 215 чака. Аня канча тергени белгисиз. Демек x чака терди дейлик. Маня андан 17 чакага кем терди. Демек x минус 17 чака. Эми теңдеме түзөбүз. Аня менен Манянын терген картошкаларын кошуп 215ке барабарлайбыз. Башкача айтканда x кошу x минус 17 барабар 215. Кашаны ачып теңдемени чыгара турган болсок 2x барабар 215 кошу 17 болуп калат. X тапсак 232-ни 2-ге бөлүп коебуз. 116 чака. Демек бизден эмнени сурап атат? Бизден 232-де Маня канча чака картошка терген деп атат. Биздин тапканыбыз бул Анянын 116 чака, бул Анянын тапканы. А Манянын тапканы билиш үчүн ошо 116-дан 17-ни кемитебиз, 99. Демек Маня 99 чака картошка терген. Эми балдар, 3-чү темабызды өтөлү. Акыркы тема бүгүнкү сабакта бүтүндү 3кө бөлүү. Мындай маселе берилип атат. Ирина, Лина жана Еленанын 8 калем сабы бар. Еленанын калем саптары Линага караганда 2-ге аз. Иринаныкына караганда 1 калем сапка көп. Ар биринде канчадан калем сап болгон деген суроо берилди. Бул жерде Еленанын калем саптары Линага караганда 2 эсе аз дейт. Анда Линаныкы 2 эсе көп болот да, тескерисинче. Линаныкы x плюс 2 десек, Еленаныкы 2-ге аз x болот. А Иринаныкы 1 калем сапка Еленага караганда аз болот. X минус 1 болот. Мына маселенин шартын жаздык. Үчөөнүн тең калем сабы ар биринде канчадан калем сап бар экендигин табышыбыз керек. Теңдеме түзөлүк. Баардыгы биригип 7 калем сап болчу балдар. Демек Еленаныкына, Линаныкына, Иринаныкын кошуп 7-ге барабарлайбыз. Демек x кошу 2 кошу x минус 1 барабар 7. Кашаларды ачып түрүп x'терди топтосок 3x болот. Кошу 1 барабар 7. Анткени 2ден 1ди кемиткенде 1 калат да. Анан биренден 3x'ти табыш үчүн 7ден 1ди кемитебиз 6 калат. X'ти табыш үчүн 6-ны 3кө бөлүп коебуз. 2. Демек x менен эмнени белгиледик эле? Еленаныкын белгилебиз. Демек Еленанын 2 калем сабы болгон. Линаныкы андан 2-ге көп болсо 4 калем сабы болгон. А Иринаныкы Еленаныкына караганда 1 калем сапка аз болгон. Демек 2ден 1ди кемитсек 1 калем сап. Демек ушунча калем саптары болгон экен. Текшерип көргүлөчү балдар. 2, 4, 1. 7 болдубу? Демек маселенин чыгарылышы туура. Эми балдар китебиңердин 93-чү бетиндеги 234-чү маселени чыгаралы. Маселе мындай баяндалып атат. Мурат, Таалай жана Ислам үчөөнүн 8215 сому бар. Мураттын акчасы Таалайдыкына караганда 2317 сомго, ал эми Таалайдыкы Исламдыкына караганда 312 сомго көп. Таалайдын канча акчасы бар деген суроо берилди. Таалайдын акчасын табышыбыз керек биз. Демек, Мурат бизде Исламдын акчасы белгисиз канча сом экен. А Таалайдын акчасы Исламдыкына караганда 312 сомго көп дейт. Ушул Таалайдын акчасын табыш керек болот. А Мураттыкы Таалайдыкына караганда 2317 сомго көп дейт. Баары биригип, чөйнүкү биригип 8215 сом экен. Теңдеме түзөлүк балдар. Демек Исламдын x сому болгон, Таалайдын x плюс 312 сому болгон, ал эми Мураттыкы x плюс 312 кошу 2317 сому болгон. Үчөөнү кошуп 8215ке барабарлайбыз. Демек биринен x'терди топтосок 3x кошу 2941 барабар 8215. 3x'ти табыш үчүн 8215тен 2941ди кемитебиз. 5274 калат. X'ти табыш үчүн бул санды 3кө бөлөбүз. 1758.
Бул исламдын акчасы 1758 сом болгон. Таалайдын акчасын табыш үчүн ошо исламдын акчасына 312-ни кошобуз. Демек 1758-ге 312 сомду кошсок 2070 сом болот. Демек таалайдын 2070 сому болгон. Ушуну менен балдар сабак аягына чыкты. Сабакты аяктадык. 3 тема өттүк балдар бүгүн. Демек үйдөн 94, 95, 96 параграфты окуп келесиңер да 233, 235 мисалдарды чыгарып келесиңер. Маселелерди чыгарып келесиңер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.